Тиш Аңгеме. Авторы Сайрабүбү Касымова. Анын Асан чакырып койгон аты Кудай берген. Жаңы төрөлгөндө ата-энеси барбалаңдап сүйүнүп, Кудай бетин салбасын, колунан келгендерин тас торкун бетине төккөн болуп, жараткандан уул тапкан ата-эне кошуна колоңдорунан бата алган. Согуштан кийинки учур элдин жону жука, пейилдерин оңдоп, жакшы жашоого умтулуп, бири-биринин тилегин тилешип, элдин ынтымагы ушунча болгонун ушул кемпирге кезинде чоң энеси айтып берген эле. Кудайбергендин тагдыры тайкыланып, 5-6 жашында энесинен, 1 жылдан ашык убакыттан соң атасынан ажырады. Элдүү түлкач көлбөйт болуп, атасынын же энесинин уялаш туугандары болбогон менен, аты жыты туугандары Кудайберген кол арага жараганда тууган чыгышып, бул минтип, ал антип карап, багып жатат деген болушуп, жетим бала талашка түштү. Кезинде балалыгынанбы, же жетим жүрүп жер көз болуп калганынанбы, айтор өйдө карап оюн айта албай, тартынып, ким жумшаса ошону макул алып, оюнда эч кимге жаман көрүнгүсү келбей, мезгил менен жарышып өсө берди. Артынан издеп алар эч кимиси жок болгондуктанбы, ыба карап, жакшы сүйлөп койсо ээрчип баса бермей адатын ал өзү деле сезе бербейт. Анан эмне кылмак? Баля баскан тагдыр ошондой болсо. Бу тагдыр дегениң ар кимге ар түрдүү бериле тура көрсө, балким жашоо ушунусу менен кызыктыр. Ушул айылдагы Турду кемпирдин дагы багы ченелүү. Пешенесине жалгыз кыздан башка эч бир перзентти ыраа көрбөдү. Кызы Зуура чоңоюп, бой жеткен менен энесин таштап кете албай беймаза. Энеси кызын канчалык аракет кылып турмушка узатаарын сай медиреп какшаса да Зуура макул албады. Карлыкка моюн сунган энесин таштап кеткиси жок. Ошондой бир күндөрдө Зуура менен энесинин ортосунда жөн салды сөз болсо да, Зуура болойду түйүнчөктөй кылып жадында сактап алды. Ооздугу жок аттай кылып ар ким ээрчитип барып, жумушун жасатып, анысына өлбөөчүдөй акы бергенине ыраазы болгон Кудайбердини эл Кулкөтөн атка кондурушкан. Тиги Кулкөтөн жетимдигинен карек болбосо жакшы эле жигит, бармактайынан жетим калбаса, балким экинин бири болмок, деп улутунду Турду кемпир. Бул сөздү эшиткен Зуура ичинен ойлонуп калды. Айтса айтпаса төгүнбү? Чын эле акыл эси ордунда, жакшы эле эр болчудан Зуура бул оюнан селттей түштү. Ал менден бир топ жашка кичүү да. Анан кайра ал оюна каршы чыкты. Кичүү болсо Кудай алат беле? Энемди жакшы карасам болду да. Кулкөтөндүн эң негизгиси акыл эси ордунда да. Мына ушул табылган ойдон кийин Зуура Кулкөтөнгө жолугуп, оюн ачыктап, аны менен турмуш куруп, энесин багууга бел байлады. Кулкөтөн менен Зууранын жолугушуп сүйлөшкөнү Кулкөтөндү топко дендароо кылып, дерге ал келбей турду. Анан сизди мен кайда алып барам? Зуура итиркейи келди. Жини келсе да билдирбеди. Менин атымдан эле чакыр, сен деп эле айт. Зуура өкүм сүйлөдү. Кулкөтөн унчукпай жердиктеп калды. Зуура дагы чечимди өзү чыгарды. Жакын туугандарыңдын үйүнө алып бар. Экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү эч кимге оозуңдан чыгарба. Зуура өкүм сүйлөдү. Ошентип сүйлөшүлгөн сөздөн кийин 5-6 күндөн соң Кулкөтөн Зуураны жакын тууганы делген үйгө алып барып нике кыйылып, ал үйдө 5-6 күн турган соң айылдагы ээси жок үйгө көчүп киришти. Турду кемпир кызынын өзүн багам деп жүрө берип, бага ачылбай калабы деген санаасын басып, кызына арнаган оокат кечесин күйөө баласы менен кызына кийирип берип көңүлү жайдары. Кызы менен күйөө баласы да күндүз энесинин үйүнө келип, кабарын алып кайра кетип турушат. Мындай жашоого эки жак тең оңдуу болду да калды. Зуура көчөгүн жерден албай койчо тууду. Жылыга курсак көтөрүп, 2 жаш аралыгында бирден тууй турган болду. Турду кемпир эки сөзүнүн бири эле: «Түрөй бер, Кудай берерин унутпасын.
Өзүңө бир тууган болот дейт да турат. Төрөлгөн неберелеринин бардыгын өзү карап чоңойтушту. Тагдырдан айланса да болот. Кулгөтөндүн аты өчүп Кудай берген болду. Бул атты өчүрүү оңой олдоң болгон жок. Зуура бүл үчүн далайлар менен жаман жакшы көрүнгөн күндөрү да болду. Кудайдын мунусуна да шүгүр. Жетим кулгөтөн жетилип, үй бүлөсүнүн аркасы менен сый урматка эгедер болгон учуру уул кызын турмушка узатып, куда башы болуп, сыйдан башы тегеленет. Кудалар Улан-Бирткеден тиги мөлтүргөздөн ууртатып коюп жатышты. Мындайды өмүрү көрбөгөн кулгөтөндүн башы тегеренип, жүрөгү айланып эшикке чыга жөнөдү. Мындай учурду Астейдил байкап, оңдоп түздөп турган суурада бака-шакадан улам байкаган жок. Оозуна келген кусундусун араң кармап чыккан кулгөтөн эшиктен 2 метр аттаганда эле оозундагы колгуган кусундусун таштап койду. Оозунан булт этип кошурган кептишин ушуну эле күтүп тургансыган күрөңдөбөт лап дедире сонуп жиберди. Кулгөтөн менен чогуу чыккан кудалар каткырып жиберишти. Тиги күлкүнүн маанисин деле илиге алганы жок. Бир гана эсинде калганы дишиң күрөңдөбөт сонуп жибергени болду. Бир топтон соң жакшы адам экен деп өзүнчө чыйынтык чыгарып алган кудасын элден обочороок алып барып, иттин чычканын акмалап, тишин алып коерун булдуруктап тапшырып жатты.